Быйыл Жалал Абад облусунда көмүрдүн экспорту 1,5 эсеге өстү. Тактап айтканда, облустан Өзбекстанга былтыркы жылкыга караганда 1,5 эсе көп көмүр сатылган. Былтыры 12.126 тонна көмүр экспорттолгон болсо, бүгүнкү экспорттолгон 9 айга 274.768 тонна экспорттолду. Же салыштырмалуу 245% аткарылды. Былтырга караганда 1,5 эсе көп десек болот. Жалал Абад облусунда таш көмүр, Нокен, Көкжаңгак, Маркай, Майлы Суу шаарында көмүр өндүрүлөт. Бүгүнкү күндө 600.000 тонна көмүр казылып, даярдалган. Мунун ичинде элге саламаттыкты сактоо, билим берүү бөлүмдөрүнө 233.000 тонна керектелет. Жалпы 205.533 тоннасы бүгүнгө даярдалып, жалпы 91,8% бизде көмүр даяр. Бизде билим берүү жана саламаттык сактоо боюнча көмүр толугу менен камсыздалып 100% ташылып бүттү. Аны менен катар облуска сүлүктүү алайдын көмүрлөрү келет. Бирок эл арасында чокту көпкө кармай алган көмүрлөргө суроо талап жогору. Ошондуктан көпчүлүк сапатына кызыгып, акчасына ыңгайлаштырып алып кете турганын сатуучулар айтып беришти. Азыр бул жерде алайдын көмүрү бар. Рассыпной тоннага алганда 7 сом 40 тиын болуп атат. Кап менен болсо 8 сом болуп атат. Бу жерде айыл өкмөт жардам тамамынан жардамга түшүрүлгөн көмүр бар. 5,5 сомдон элге берилип атат. Ушундай учурда талапка энди көбүрөөк жакшы көмүр талап болуп атат да. Күйө турган жакшы көмүр. Айылда Навайга апарам. Токтогулдун өзгөч айылына. Навай чок кармайт. Нан пышканга жакшы. Эми кымбат биз айла жок алып барабыз. Элге нан керек. Маркайт көмүр способ болот. Ушу маркайт көмүр жакшы келет. Баасы канчадан болот атат? 7 сом 40 тиын. Килограммы 7 сом 40 тиын. Кабы 250 сом. Быйыл Кыргызстанга көмүр былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе аз импорттолду. Тактап айтканда, быйылкы январь-сентябрь айларында 469.000 тонна көмүр ташылып келинген. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети маалымдады. Маалыматка ылайык, өлкөгө көмүр негизинен Казакстандан ташылат. Анын ичинен кадимки көмүр 459,4 миң тонна, былтыркы жылдын ушул маалында 821,5 миң тонна, күрөң көмүр 10,1 миң тонна, былтыркы жылдын ушул маалына караганда 2,6 миң тонна көбүрөөк. Ал эми көмүрдүн баасына өлкө боюнча мониторинг жүргүзүлүп, турукташтыруу иштери уланууда. Мындан улам жерлерде арзан көмүрлөрдүн кампасы иштей баштаган. Алсак, Жалал Абадтагы кампаларда арзан көмүр сатылууда. Ар бир 34 точкада камсыздалган. Бүгүнкү күндө 6 сом 50 тиындан 4 сомдон баштап 6 сом 50 тиынга чейин сатылып атат. Жалпы область боюнча бизде бүгүнкү күнгө 2661 тонна көмүр түшүрүлүп, точкаларда бар. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион.